Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө 19 марттын түнүндө дене табы көтөрүлгөн 3 бейтап жаткырылды. Алардын анализдери учурда Оштогу лабораторияда текшерилип жатат. Кечөө келип, үчөө тоже ушул мурда жаткандын бирөөсүнүн баласы, бирөөсү мурдагы жаткандын подтвержденныйдын аялы, бирөө дагы ошолар менен контактта болгон жакын адам температура менен келип жатышты. Азыркы учурда жаткандардын акыбалы бардыгы көзөмөлдө. 81 жаштагы аксакал бар, ал температурасы түшпөй аткан. Кудайга шүгүр, бүгүн эртең менен температурасы 36 градуска түшүп, акыбалын өзүн сезүүсү жакшы болуп калды. Калгандардын акыбалы дагы температурасы бирөөнүкү кармалып турат. Калган кечээ мурда күнү температура болуп аткан дагы бир жараныбыз, анын температурасы түшүп, бүгүнкү күнгө акыбалы дурус. Керектүү дары-дармектер азыр ооруларды караганга толугу менен бар, противовирусный, антибактериальный дейбиз. Бактерияга каршы, анан кийин общеукрепляющий терапия деп коет. Сузак районунда 18 марттан тартып 3 айылга киргизилген карантин улантылып жатат. Адаттагыдай эле жергиликтүү тургундардын кирип чыгуусуна чектөө коюлган. Айылдагы дүкөндөрдө азык-түлүк жетиштүү жана камсыздалып жатат. Бул жакта азыракта бир далил болду. Бирөөсү ооруп калып, чыгарттырбай, ата-энеси калып, ошонун өзүн ооруган адамдын өзүн гана чыгартты. Бул жерди ойлогондо, мисалы, бул немени уюштуруп атат го. Эмнени? Азыр тосуп атат го. Посту тосконго жараша айылда көп проблемалар жаралып атат да. Кандай проблема? Ачыгылай. Мисалы, айылдан дар-дармек барат экен, кар-картаң ооруп калат экен. Айылда кредит барлар бар экен, алар өтүш керек экен, төлөш керек экен, ал кандай болот? Бу карантинде айыл жакшы эле калып атат, үйлөрүнөн чыкпай, айылга келген продуктларды биз айыл өкмөт, айылдын депутаттары, айыл башчы болуп, жакшы таркатып жеткирип берген аракет кылып атабыз. Тынчсыздануу жок беле арасында? Элдин арасында тынчсыздануу жок. Орто Азия айылында 3600дөн ашык калк жашайт. Айылда жайгашкан номер 9 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу карантинде калган жергиликтүү тургундардын саламаттыгына кам көрүүдө. Дарыгерлер тобунун имараттын ичинде дарыкана жайгашкан. Анда бет кап жана медициналык спирттен башка бардык дары-дармектерди табууга болот. Эми биз күндөгүдөй эле иштейбиз, подворный обход жасалып атат күндө үймөй кыдырып. Анан ошол контактныйлардын баарын бердик. Ошолордун күндө көзөмөлдөп атабыз. Контактта экөө бар, экөө калгандары той кылып алган, баары айылдагылар барган, эми ошолордун баарын көзөмөлдөп күндө үймөй кыдырылуу болуп атат. Эми оорулагандарды жөнөтүп атабыз. Мына жерде өзүбүздүн участковый больница бар, ошол жерге бүгүн экөөнү жөнөттүм. Ал беремин дейт, бирөө кошпойлу. Түшүнүп эле атабыз, эми отурушубуз керек, сыртка чыкканда эмне өзүбүзгө эле минус болсо керек сыртка чыкканыбыз. Анан отурганыбыз эле оңго, өзүбүзгө эле жакшы эртерээк жеңебиз. Үйдө отурсак, үйдө отурушубуз керек көбүнчө. 20 мартта болсо Жалал Абад шаарындагы негизги көчөлөрдүн баары дезинфекцияланды. Шаар башчысы Мураталы Тагаев бардык иштер алдын алуу максатында жүрүп жатканын билдирет. Ар кандай ушул коронавирус оорусуна байланыштуу алдын алуу максатында бул иш-чараны түзүп отурабыз. Шаардык негизги болгон көчөлөрдүн баарына жасамакчыбыз. Анткени билесиздер, бул Жалал Абад шаары областыбыздын жана борбору болуп эсептелинет. Мындан сырткары Жалал Абад шаары бул ушул Сузак району менен чектеш. Бүгүнкү күндө ушул Сузак районунда аныкталып, бул боюнча мына официалдык түрдө маалымат берилди. Биз алдын алуу максатында бүгүнкү күндө шаардагы баягы соода сатык жай кылган түнкү клубтар болобу, компьютердик клубтар, 50 орундан ашуу болгон ашканалар, мындан сырткары мына көчөлөрдү жууп, тазалап, ушул орууну шаарга киргизбеш максатында алдын алуу боюнча ушул иш-чараларды бүгүн жүргүзүп жатабыз. Кыргызстанда коронавирустун жаңы 3 учуру катталганы 20 мартта жарыяланды. Ооруга чалдыккандар Ноокат районунда аныкталып, алар да Сауд Арабиясына умрага барып келгени белгилүү болду. Кыргызстанда коронавируска 3 киши чалдыкканы тууралуу алгачкы маалымат 18 мартта чыккан. Ага ылайык үчөө тең Сауд Арабиясына кичи ажылыкка барып, 12 мартта Шаржа Бишкек аба каттамы менен кайтып келген.